Санчысы коомдук фонддагы үмүт алабы деп аталды. Биз атайын үмүт дагы биз үчүн ушундай патриоттук сезимди улантып. Атайга эле үмүт абдан жакшы үлгү боло турган жигиттердин бири. Сиздерге рахмат. Çalışıp, barışıp uşak жерге. Акчалай дагы сөз менен дагы. Жардам бергендерин Биз дайым жаныбызда. Үмүттүн ордун базаласак биз дайым жаныбызда. Анакей үмүттү кандай улуштурсаңыз бизди дагы ошондой улуштурабыз беле. Биз дагы сизге бала кыз болобу. Bir balam жоготtu устап 6,5 миллион бала болду устап. Рұқсат берсең мен де бек сөз сөйлептен. Мен алтын құлаға салып. Анан өбіт тақы кезде ішікте өз алдынша жаққа жүрген, оқуып дегендей. Анан сентябрь айында маға жолығып қалды. Маға жолығып қалды, жоңата дейді. Мен дейді, блогер болсам дейді да. Анан қалдым да, как это өзі бір швейді сияқты швейя дизайнер болып істейді. Өзің ақшаны тауатасың дедім, үйме жардам берсің ба, жеткізеді нормально. Андан башқа ештеңе қыласың десе. Мен ушундай болом, бирок мен дейт атам айткан кезде мен урушат дейт. Анан карап көр дедим. Сен дедим билимиң жок дедим, 5 жыл журналист болушуң керек дедим. Бул кандай болсун чоң ата дедим, мен де колумдан келет дедим. Анан көрсө кийин ойлоп калдым, эмне үчүн блогер болом мен? Себеби блогер болуп ушул өзүнүн ичиндеги эмелерди бүт алып чыгып барчу экен алага. Мына азыркы эмелер, мына азыркы теңдиктик баардыгын. Анан ойлоп калды. Ишенбей, мына когда мен чоңата мен дейт аппаратка алып койгом дейт. Эки досум бар дейт. Тоже үмүттүү активист балдар бар экен да. Анан жанагындай видео камераларды алып коюптур эме кылып. Анан таза болуп калгандан кийин бияктан мен алып кеттим эмеге, айылга. Кийин жанагы бирге жашаган достор ошо эмелерди берди, аппаратураларды. Анан чын эле аппаратураны көргөндөн кийин ишенип калдым да. Бала жөнөкөй бала эмес, значит бирге аракет кылган үмүт деп. Не болсо деле, бул жерде баарыңыздан азыр эме ошол жерде катышып баягындай эмелерде. Бир топ жигиттерибиз жабыркады. Мындан ары эми мына мамлекетибизде тынчтык болду эми кайра өнүгүү жолуна түшөйт эми. Ушул жерде отурганда баардыгына 7 дубандан келген инсандар экенбиз. Ынтымак болуп, ошол бир эмени көтөрүп, бир тилек, бир максатты ушул максатыбыз эми иш жүзүнө ашсын. Рахмат ушун деп чакырып бүгүн Куран окутуп бизди чакырган туугандар баарыңыздарга. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Жанагы айтып атпайсызбы, видео эмелер бар депчи. Ошону бияка фонд коюу кылып, символика катары сактап эме кылсаңыз болот экен, берип койсоңуз. Макуланды. Кайра кайта Үмүттө фонд ачылып аткандай. Сактапчы бала, эмне кылган, алба, эмне иштеген. Анан үмүт мындай да, баягындай башка балдар караганда айырмачылыгы мен